2020 жылдын 25 ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын орун басары Айнаш Токпаева жана Жогорку соттун судьясы Айбек Давлетов Евразиялык экономикалык биримдигинин ЕАЭБтин интеграциясынын жаңы чакырыктары укуктук чен деген аталыштагы эл аралык конференциянын ишине онлайн катышты. Айнаш Токпаева өз сөзүндө ЕАЭБ соту 3-чү жолу бийлик органдарынын, юридикалык жана илимий коомчулуктун өкүлдөрүн чогултуп, Евразиялык экономикалык биримдигин өнүктүрүү, аталган интеграциялык бирикменин алкагында ЕАЭБ сотунун ролу туурасында актуалдуу маселелер талкууланып келе жаткандыгын айтты. Успех Союза во многом зависит от успешной работы Суда Евразийского экономического союза. Отсутствие единства в толковании и применении нормативных актов может самым серьезным образом осложнить процесс консолидации. Право ЕАЭС, являясь фундаментом интеграции, связывает все государства-члены ЕАЭС и играет ключевую роль в дальнейшем развитии евразийской интеграции. ЕАЭБ укук тармагындагы алдыңкы адистерди бириктирген эл аралык конференцияда Жогорку соттун судьясы Айбек Давлетов ЕАЭБке мүчө мамлекеттердин жогорку сотторунун өз ара кызматташтыгы боюнча доклад жасады. Мне думается, что деятельность суда Евразийского экономического союза имеет большое позитивное значение. Прежде всего, это, конечно, касается выработки единых подходов в понимании правил поведения, вытекающих из международных договоров, являющихся правовой основой Евразийского экономического союза. Эл аралык конференция 3 күнгө созулуп, анда катышуучулар эл аралык соттун процесстик аспектилери, электрондук сот адилеттигин колдонуу, ошондой эле эл аралык сот адилеттигинин көйгөйлөрү жана тенденциялары